Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага мактоолор болсун, пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Урматтуу жаллабаттыктар, урматтуу Жалал абад шаарынын жана Сузак районунун тургундары, Кудай Таалам бардыгыбызга ден соолук берсин. Мына ушул бүгүнкү оор кырдаалдардан аман эсен чыгып кетебиз деп үмүт кылабыз. Урматтуу бир туугандар, мусулманчылыгыбыздын негизги бир белгиси катары мына ошол өзүбүзгө шайланган башчыларыбызды угуу, алардын сөздөрүн аткаруу, аларды ээрчүү болуп саналат. Жалал абад облусунда комендант болуп дайындалган Жеңишбек Жоробеков мырзанын кылып аткан иштерин бардыгыбыз көрүп билип турабыз. Бирок ошол эле учурда кээ бир жарандарыбыз ошол тартиптерге моюн сунбастан көчөгө көбүрөөк чыгып, эл чогулган жерлерге чогулуп коюп жаткан учурлар кээде кездешип калып турат. Мына ушул кылганыбыз Кудайга жакпай турган туура эмес, урматтуу бир туугандар. Келгиле, эл чогулган жерге барбастан, дайыма тартипти сактап, эгерде көчөгө чыга турган болсок, маска кийип чыкканга аракет кылалык. Ошондой эле курсагыбыз ток болгон болсо, кошунабыздын оң жак, сол жак кошунабызды карап, алардын курсак ачтарына колдон келген жардамдарды берип, ал эмес мына сабактар башталып калган учурда ошол коңшуларыбыздын, эл журттун ичиндеги ошол балдардын, кыздардын сабак окуп аткандарына дагы колдон келген жардамды көрсөткөнгө урматтуу бир туугандар аракет кылалык. Эл арасында ар кандай жаман сөз чыгаргандарды кой деп тыйып, адамдардын көңүлүн көтөргөн, ошолордун мындай бир сакайып кетүүсүнө, жакшы болуп кетүүсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошолук. Азыр бардыгыбыз итаат кылып тартипке моюн сунуп турган убагыбыз. Ай сайын мен дагы Жалал абадка сабак берүүгө барчу элек, бирок тартипке баш ийип, мына үйдөн чыга албай отурабыз. Сиздер дагы келиңиздер. Ушул тапшырмаларды так аткарып, Кудайга жага турган аракетте болгондо Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Урматтуу бир туугандар, кимдин акыл эси болсо, акыл эсине сурак берет. Кимдин тамак ашы болсо, тамак ашына сурак берет. Келгиле, акыл эсибиз менен, тартибибиз менен, тамак ашыбыз менен, колдон келген жакшы сөзүбүз менен мына ушул ооруну келген жагын узатып жибергенде Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.